والتي وفرت المنح الدراسية. КМШ мамлекеттеринен Сауд Аравиясындагы жогорку окуу жайларга барып окуп келген бүтүрүүчүлөрдүн форуму араб тилинде жүрдү. Форумдун ишин чагылдырууга келген масс медиа өкүлдөрү коноктор менен пикир алышууда котормочулардын кызматын пайдаланууга туура келди. Форумдун негизги максаты тууралуу Сауд Аравиясынын Кыргызстандагы элчиси Ибрагим бин Ради Ал Ради мындай деди. Форумду өткөрүүгө уруксат берип, жардам берген кыргыз тарапка чоң рахмат айтып кетким келет. Албетте бул форумдун эң негизги максаты бул бүтүрүүчүлөрдүн арасындагы ошо байланышты үзбөй мындан ары улантып, дайыма байланышта болуу деген үмүттө, максат менен уюштуруп жатат. Албетте бул иш-чарага Сауд Аравиянын бир нече университеттин өкүлдөрү келип катышып отурат. Андан сырткары Орто Азия мамлекеттеринен жана Орусиядан Сауд Аравиясындагы окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү келишкен. Форумдун демилгечиси Сауд Аравиясынын билим берүү министрлиги менен Сауд Аравиянын Кыргызстандагы элчилиги болуптур. Форумга келгендердин бири Жалал Абад областынан келген жеке ишкер Азамат Акунов. Мен өзүм Падыша Сауд университетинде саясаттануу жана юридический факультетин бүткөм. Жанатан бери лекция болуп атат, эмне жөнүндө сөз болуп атат? Биринчи башталганда Сауд Аравиясынын элчиси чыгып сөз сүйлөдү. Ал киши ошол Сауд Аравиясынын билим берүү тармагы бүткүл дүйнөдөгү мусулман балдарына кошкон салымы жөнүндө болду. Андан кийин Сауд Аравиясындагы эң чоң окуу жайлардын бири Медина шаарындагы университеттин ректору чыгып сүйлөдү. Ал киши дагы өздөрүнүн ошол балдарга тартуулаган эмгеги жөнүндө, тарыхы жөнүндө жана ар бир бала менен жекече байланыш бүткөндөн кийин дагы эмне жумуш кылып атат, ошол боюнча дагы маалымат берип кетти. Сиздер окуганда контракт негизде окудуңуздарбы же бюджет негизде окудуңуздарбы? Биз негизи Сауд Аравиясынын мамлекетинин эсебинен окудук. Ал мамлекет ар бир балага стипендия төлөп берет, окуу жайда бекер окутушат жана жатаканасын менен камсыздайт. Өзүңүздөр байкагандай окутуп эле койбой ошол өлкөдөн окуган жаштар өз мекенинде эмне иш менен алектенип жатканына кызыгып, алар менен карым-катташты улантуу максатын көздөгөн форумда Аравиядагы Ислам университетинин ректору Али Азахрами буларды баса белгиледи. Бул форумдун эң башкы максаты башка мамлекеттерден көптөгөн жаштардын Сауд Аравиясына келип окуусу үчүн мусулмандардын атынан Сауд Аравия падышачылыгынын студенттерге берген стипендиясы тууралуу бүткүл дүйнөгө айтуу. Бул чет өлкөлөрдөгү биринчи форум эмес. Буга чейин да 10го жакын мындай форумдар өткөрүлгөн. Бүтүрүүчүлөрдүн айтымында Сауд Аравиясындагы университеттер дүйнөдөгү алдыңкы 100 окуу жайдын катарына кирет. Окуу жатакана акысыз, студенттерге жогорку стипендиясы бар. Сауд Аравия тарабынан грант бекер берилет. Жатаканасы бүт баары камсыз болот бекер. Албетте университеттердин биринчи факультеттери бар. Ар кандай светтик тармакта факультеттердин бөлүмдөрү бар. Университет бир гана шарият багытында кетпейт. Ал университетте 20-дан ашык факультеттер бар, адистик бар. Мисалы үчүн мен өзүм ошол жака барып окуп, ал жакта политология тармагын тандап, дипломатияны окуп келгенбиз. Бизден да башка балдар бар, тил боюнча кеткени бар, медицина тармагына кеткендери бар, шарият, араб тил, ар бир тармакты окуган балдар бар. Калия Карыбекова, Абсамат Дөөлүсбеков, билим жаңылыктарына.